Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз. Каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биздин каналда аябай даамдуу жана оңой орозого карата челпек болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. 350 грамм унга 1 чай кашыктай разрыхлитель жана туз кошуп аралаштырып алдым. 50 граммда сливочный масло коштум жана 200 грамм кефир коштум. Баарын жакшылап аралаштырып, камыр жасап алабыз. Камырыбызды 20 мүнөткө тыныгууга алып коебуз. Мына камырыбыз тыныгып чыкты. Эми аны бөлүкчөлөргө бөлүп алуу керек. Ар бирин зубала кылып алабыз. 5 мүнөткө тыныгууга алып коебуз. Эми камырыбызды жайып алабыз. Мына кандай жукалыкта жайылганын көрсөтүп өттүм. Кызган сковородкада орто температурада бышырып алуу керек. Мына биздин ооз ачарга арналган челпектерибиз даяр болду. Аябай даамдуу, жөнөкөй жана оңой болот. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.